Азат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир туугандарым, эгер рухсат берсеңиздер, бүгүн жума сабагында сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен Убай ибн Халафтын арасында болгон сөз. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен Кудайдын каарына, наалатына калган Убай ибн Халафтын арасындагы сөз. Убай ибн Халаф чириген сөөгүктөрдөн, мүрзөдөн бир сөөгүктү алып келди да алаканына коюп эзип салды. Ezгенден кийин чириген сөөгүктү оозу менен асманга үйлөп пайгамбарга карап мындай деди: "Эй Мухаммад, сени Раббың сени ойлогондой, сенин Кудайың ушул чириген сөөгүктү кайра жаратабы?" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эч экиленбестен: "Ооба, Аллах сени тирилтет, жана сени дозокко киргизет" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жообу болуп болбостон Жабраил алейхиссалам көз ирмегинде Аллах Тааладан Ясин сүрөсүнүн 77 аятын алып келди. Көрбөйсүңөрбү инсандарды? Анна халакнахум мин нутфатин. Ал инсанды биз бир атырылган суудан жараттык. Атанын атырылган кумар менен атырылган суудан жараттык. Фаиза хуа хасимун мубин. Атырылган суудан жаралгандан кийин ал жараткан Аллах Таалага ачык айкын душман боло баштады. Кул, эй Мухаммад, айткын ал Кудайсызга. Имансызга айткын. Ясин сүрөсүнүн 79 аяты. Кул, айткын эй Мухаммад. Юхиха аллази тирилтет. Аллази аншаха ва лам марра. Аны жоктон бар кылган. Биринчиден жогунда бар кылган тирилтет. Ва хуа бикулли халкин алим. Ал бардык жаратылыштан билүүчү алым зат. Жаралгандардын баарын акыбалын билүүчү. Бүгүн да урматтуу мусулман бир тууган Убай ибн Халафтын пикирлештери, Убай ибн Халафтын жолун жолдогон динсиздер, атеисттер чириген сөөгүк коюлгандан кайра тирилеби дейт. Аллах Куранда кул, айткын аларга. Аллах тирилтет деп айткын деген жок. Себеби алар Аллага ишенбейт. Кул юхия аллази анша ва ла марра. Айткын, аны жоктон бар кылган, ошол атеист, кудайсыз өзүнүн барлыгына ишенеби? Жоктон пайда болгонуна ишенет. Сени жоктон бар кылган кайра бар кылат. Өзүңнүн бар экенине ишене турган болсоң, ошо сени жараткан кайрадан сени тирилтет деди. İnsan Maryam сүрөсүнүн 66-77 аятында "Ва якулил инсан", инсан айтат экен: "А иза митма митту", качан мен өлсөм, "Ла сауфа ухраджу хайя", кайра тирилеп чыганбы мүрзөдөн дейт. İnsanдар өлгөнүмдөн кийин кайра мүрзөдөн чыгабызбы дейт. Аллах жооп берет: "Авала язкурул инсану анна халакнаху мин qabl ва лам яку шай'a". Ошо инсан ой жүгүртпөйбү? Ал эч нерсе эмес эди. Жок эле. Колу тийсе жийиркене турган суу эди. Ошондон бар кылган Аллах сени кайра тирилтет деген дейт. Адамдар айтышат: "Мен өлүп мүрзөгө коюлгандан кийин кайрадан тирилип чыганбы?" дейт. Аллах Таала аларга айткын дейт: "Инсан, авала язкурул инсан", эстебейби? Ойлобойбу? Артына бир ой жүгүртсүн. Анна халакнаху мин qabl, биз аны мурда жаратканбыз. Ва лам яку шай'a, ал эч нерсе эмес эле. Жок эле. Лам якун ай шай ма зака. Эч нерсе эмес эди. Кана нутфа, атырылган суу эле. Кана нутфа ла шакла, анын бир шакли жок. Түзүлүшү жок. Салмагы жок. Же бир сезим органдары жок. Ошого карабастан Аллах Таала эненин жатында караңгыдан ошондой таштап койгон жок. Эненин жатында жаткан кезинде эненин этек кири менен сени ким азыктандырды? Эненин боюна бүткөн кезде аялдардын этек кири келбейт. Ошол сага азык болот. Ошону менен чоңоёсуң. Анан бүгүн жаралып алып сен Аллах Таалага текебирлик кыласыңбы? Ким экениңди ойлобойсуңбу? Эмнеден пайда болгонуңду? Ва мен газак, сага азык түлүктү кем берди?
Azık-түлүктү, купияны, ашкеренин бардыгын билүүчү Аллах сага азыктандырды. İbn Adam, o adam balası. Eğer sen küçüğüne maqtansang, men küçtüğümün deseng, kıyımмын deseng, emne üçün kumarına küçüğün jetken жоқ. Emne üçün şahvatыңды тыя албайсың. İbn Adam, o adam balası, iza garraka ginak. Eğer baymын deseng, байлығың менен бой көтөрсөң, farzuq ibadi yawmen, menim bendelerime bir gün rızık berip көрчү дейт. Bendelerге bir gün rızık бере аласың ба?